Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. УКМК опузалап акча каражатын талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. УКМК тарабынан 14500 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылгандыгы аныкталып, Кадыр Досоновдун Дженга уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалышты. Тактагандай, кармалгандар күч көрсөтүп, зомбулук кылабыз деп коркутуу жолу менен 14500 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын Ош облусунан тургунуна милдеттендиришкен. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесине опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда кармалгандар Ош шаардык сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыктын тергөө камакка жайына камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. УКМК өз компетенциясынын чегинде уюшкан кылмыштуу топторго жана шериктештерине каршы аракеттөөнү улантууда. Кыргыз Республикасынын УКМКнын жарандары уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан мыйзам бузуулар болсо бардык фактылар боюнча кайрылууга жана билдирүүгө чакырат. Тергөө иштери жүрүп жатат. Туркияда жердин силкүүсүнөн 2921 адам каза таап, бийлик 7 күндүк аза күндүк жарыялады. Өлкөнүн түштүгүндө болгон титирөө 2921 адамдын өмүрүн алды. 15830 киши жарадар болгон, деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдоган жалпы улуттук аза күтүү жарыялап, ал 12 февралга чейин созулмай болду. Эскерте кетсе, кечээ таңда Кахраман-Шараш провинциясында магнитасында 7,4 жеткен жер титирөө катталган. Эпкини кошуу мамлекеттерге да тийип, жер Сириянын Алеппо, Латакия, Хама жана Тартус провинцияларында силкиген. Зилзаладан ал жактан 711 киши көз жумуп, 1431 киши жаракат алганы айтылды. Түш ченде жер кайрадан титиреп, мында магнитудасы 7,6 жетти. Туркиялык сейсмологдордун айтымында зилзаладан Газиантеп шаары көбүрөөк жабыр тартты. Андан кийин адистер жер улам силкинип жатканын белгилешкен. Ал Ливанда, Ирак, Израиль, Грузия, Абхазияда байкалып, Сочиге чейин жетти. Кыргызстан Туркияга жер титирөөнүн кесепетинен жоюуга жардамдашуу үчүн 63 куткаруучу жөнөттү. Башкы прокурор менен соттордун атын жамынып, 7800 доллар алган адамдар кармалып, башкы прокуратура билдирди. Маалыматка Кыргыз Жаран Чүй облусунун Сокулук районундагы жерин шектүүлөр алдамчылык жолу менен тартып алууга аракеттенип жатышканын айтып, арызданган айтылат. Текшерүү жүргүзүлүп, натыйжада 2 жаран кармалган. Алар жогорку сотто каралып, бүткөн жер маселеси боюнча жаңы ачылган жагдайларды кайра кароодо көмөк көрсөтүп берүү жабырлануучулардан 7600 доллар алышкан. Шектүүлөр маселе башкы прокуратуранын жетекчилиги менен сүйлөшүлдү, деп адамдардын ишенимине кирген. Аталган факт боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209 беренесине алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда шектүү катар 2 жаран кармалып, сот аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды, деп айтылат маалыматта. Ушул тапта тергөө иштери жүрүп жатат. Башкы прокуратура белгилегендей, прокуратура органдарынын жетекчилеринин атын жамынып иштеген адамдар тууралуу кабарлап коюуга чакырды. 3 январь күнү Бишкек шаарынын Светлов райондук милициясынан Нурлан Матуевке карата чара көрүү суранычы менен жаран кайрылган. Кыз өз арызында өткөн жылдын август айында ал үйүнө алдап келип, жыныстык катнашка барганын билдирген. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Жогорудагы факты каттоого алынып, экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери башталып жатат. Сириядагы куткаруучулар катуу жер титирөөнүн кесепетинен ураган имараттын алдынан жаңы төрөлгөн ымыркайды алып чыгышты, бирок анын апасы каза болуп калган. Тактап айтканда, кош бойлуу келин жер титирөөдөн улам урандын алдына калган. Ал урандын алдына көз жарып, өзү каза тапкан. Ымыркай ооруканага жеткирилип, дарыгерлер анын өмүрүн сактап калышты. Ымыркай кыз экени белгилүү болду. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодск айылында 30 жаштагы жеке ишкер, жергиликтүү кеңештин депутаты, бычактан алган жаракаты менен ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундардын бири билдирди. 4 февраль күнү саат 16:00 чамасында айылыбыздагы 30 жаштагы жеке ишкер, жергиликтүү кеңештин депутаты кимдир бирөөлөр тарабынан кол салуу болуп, колдоруна бир нече жолу бычак урулганын уктук. Ошондой эле ал ооруканага да жаткырылганын айтышууда. Айрымдар депутатты кимдир бирөө унаасына чакырып отургузуп, бычак менен көкүрөккө урганда ал тосуп, колдору кесилип кеткени да кеп болушууда. Бирок окуянын чоо жайын толук билбей туруп, ызы чуу түшүүгө берүүдөн алыспыз, деп билдирет тургундардын бири.
Райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунда Беловодск айылынын 30 жаштагы тургуну 4 февралда саат 17:00 чамасында ооруканага жаткырылган. Бейтаптын айтымында унаада бычак менен көкүрөккө урганда ал колу менен тоскон. Натыйжада сол колдун манжаларынын эттери кесилип кеткен. Ага дарыгерлер ыкчам аракетте алгачкы медициналык жардам көрсөтүп, кесилген жерлерин тигишкен. Учурда бейтаптын абалы жакшы. Ал эми райондук ички иштер бөлүмүнүн билдиргенде шектүү катары Төлөк айылынын 1983-жылы туулган тургуну кармалган. Ал кечээ 6 февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.